Бүгүн балдар биз силер менен жаратылыш ресурстары жөнүндө маалыматтарды алабыз. Жаратылыш ресурстары. Жаратылыш ресурстары деп адам өзүнүн чарбалык ишине пайдаланган жаратылыштагы заттарды, кубулуштарды жана процесстерди айтабыз. Жаратылыш ресурсу бир нече бөлүктөн турат экен. Азыр мына ошолорду карап чыгабыз. Жаратылыш ресурсу экиге бөлүнөт экен. Биринчи түгөнүүчү жана түгөнбөөчү. Түгөнбөөчү бул экиге бөлүнөт экен. Түгөнүүчү жаратылыш ресурсу кайрадан эле өзүнүн ишинен экиге бөлүнөт экен. Калыбына келүүчү жана калыбына келбөөчү болуп. Калыбына келүүчү жаратылыш ресурстарына кайсылар кирет экен? Токой. Бул калыбына келүүчү жаратылыш ресурс экен. Анткени токойду кыйгандан кийин кайра ордуна отургузсак, бул токой калыбына келет экен. Экинчи суу ресурсу, суунун чоң айлануусу жана кичине айлануусунун негизинде ал кайра калыбына келет экен. Калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстарына кайсылар кирет экен? Буга мисалы үчүн нефтини бардыгын алгандан кийин нефть түгөнүп калыбына келбейт экен. Газ жана ошондой эле жанагындай минералдык бардык заттардын бардыгы тең калыбына келбейт экен. Казып алынуучу минералдык заттардын бардыгы тең калыбына келбейт экен. Эми түгөнбөөчү жаратылыш ресурсуна эмнелер кирет экен? Эң биринчи кезекте бул күндүн энергиясы. Бул түгөнбөөчү. Суу ресурстары түгөнбөөчү. Океандагы толкундар, шамал. Анткени шамалдан биз электр энергиясын иштеп чыгабыз. Мына бул болсо түгөнбөөчү жаратылыш ресурстарына кирет экен. Жаратылыш ресурстары бул тарыхый категорияга дагы экен да. Мисалы үчүн жаратылыш ресурстары алгачкы коомдо азыркы мезгилге чейин эле жаратылыш ресурсун пайдаланып келет экенбиз. Алгачкы коомдо эмне кайсы жаратылыш ресурстарын көбүрөөк болду пайдаланды эле? Бул таш көмүр, нефти, суу, токой жана башкалар. Бирок адам коому улам өнүккөн сайын жаратылыштын ресурстарын пайдалануу дагы кеңирип пайдаланып атат. Улам адам коому өнүккөн сайын жаратылыш ресурстарын пайдалануу өндүрүштүн технологиясы өнүккөндөн кийин гана башталды десек, ошондон баштап алар ресурска айлана баштаптыр да. Мисалы үчүн азыркы мезгилде азыркы коомдо жаратылыш ресурсун кандай багытта пайдаланып атат? Мисалы үчүн металлдарды эритүү, электр энергиясын түрлүү жолдор менен чыгаруу, ошонун ичинде атомдук, гидро, башкача айтканда гэстерди жана башка электр энергиясынын булактарын пайдалануу. Азыркы кезде бул 7 миллиондон ашык химиялык бирикмелер белгилүү. Алардын теңине жакыны өндүрүштө пайдаланат. Демек булардын бардыгы тең ресурстар болуп эсептелинет экен. Жаратылыш ресурстарынын катарына жалаң эле материалдык заттар кирбестен кубулуштар, процесстер жана жаратылыштын кээ бир касиеттери да кирет. Мисалы, шаарларда суунун жана абанын тазалыгынын эң баалуу ресурс деп эсептелет. Ресурстун татуусун кооз жайларга, адамдын сезимин ээргиткен салкын жайлоолорго, кышкы кар
калың капталдарга да берүүгө болот. Демек, азыркы мезгилде жаратылыш ресурсуна дагы эмнелерди киргизсе болот экен? Жаратылыш ресурсуна азыркы мезгилде жаратылыш ресурстарына азыркы мезгилде кооз жайларды, табигый эстеликтерди, шаркыратмаларды жана башка жаратылыштын кубулуштарынын баардыгын тең азыркы мезгилде жаратылыш ресурсуна киргизип калган экен. Жаратылыш ресурсу деген түшүнүктүн социалдык экономикалык да жагы бар. Анткени ресурс деген жаратылыштагы заттарга, кубулуштарга, процесстерге жана анын касиеттерине чарбалык жактан баа берүү дегендикке жатат. Ошону менен бирге жаратылыш байлыктары жалаң эле экономикалык категория эмес, адам коомунун жашоосун камсыз кылган чөйрө болуп эсептелинет экен. Жаратылыш ресурстарын жаратылыш шарттардан ажыратууга болбойт. Анткени жаратылыш шарттары ресурстардын табигый базасы. Демек, жаратылыш ресурсу бул жаратылыш шарты менен тыгыз байланышта экен. Тыгыз байланышта. Мына бул сүрөттөрдөн азыр ошол жаратылыш ресурсу жаратылыш шарты менен тыгыз байланышта дегенди далилдейбиз. Бул жер планетасы. Жер планетасындагы ар кандай шарттар, биринчи суу ресурстарынын. Бул дагы жаратылыш ресурсунун бир бөлүгү болуп эсептелинет. Демек, бул жаратылыштын шарты. Анткени океандар менен деңиздер бардык жерде бирдей эмес. Кайсыл жерде суук болсо, ал жерде океандар тоңуган, же болбосо муз абагында. Экинчи токой ресурстары. Бул дагы жаратылыштын шартына байланыштуу токой ресурстары пайда болот. Кайсыл жерде нымдуу жана жылуу климат болсо, бул жерде токой ресурстары абдан көп болот. Ал эми кайсыл жерде кургак болсо, бул жерде токой ресурстары жок болот. Жана ошондой эле минералдык заттар, кайсыл жерде минералдык заттар же болбосо кен байлыктар чыкса, ошол жерге завод, фабрикалар же болбосо аны кайра иштетүүлөө курулат. Демек, бул дагы жаратылыштын шартына байланыштуу болот экен. Жаратылыштын шартына жараша кайсыл жерде шамал көп болсо, мынакей бул жерде шамалдын күчүн пайдаланып энергия алса болот экен. Бул дагы жаратылыш шарты. Күндүн нурунун натыйжасында энергия булагын алса болот экен, жана гидроресурс суунун күчү менен дагы электр энергиясын алсак болот экен. Бул болсо атмосфералык аба массасы. Жаратылыш шарт. Демек, жаратылыш ресурсу менен жаратылыш шарты тыгыз байланыштуу дегенден кийин биз жаратылышты туура пайдаланып коргосок, демек, жаратылыш ресурстарын туура пайдаланган болот экенбиз. Демек, балдар, биз силер менен бүгүн жаратылыш ресурстары жөнүндөгү маалыматтарды алдык.